1000 сомго зорго иштейбиз. Анан соң мен кереги деле жок деп ойлойм да. Лицензия алгандан кийин ошо жараша шарт болуш керек. 1-февралга деп койду. Жетише алабы, жетише албайбы? Жерде листовой счетко 500 сом төлөнөт. Ар бир адам али такси алыш керек да, бул керектүү нерсе да. Кыргызстанда 2-февралдан тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөн айдоочуларга айыппул салына баштайт. Буга байланыштуу учурда Жалал Абад облусундагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүндө лицензия алуу үчүн жарандардын узун кезеги пайда болду. Такси айдоочулары лицензия алуу процессинде талап кылынган документтер көп болуп, аларды чогултуп бир топ убакытты талап кылаарын айтышууда. 2014 бери такси кылам. Ошо айылга да каттап жүрдүм, шаар ичинде дагы. Анан бул лицензия алыш үчүн документтери көп экен кыйла. Анан бул 1-февралга деп койду. Жетише алабы, жетише албайбы билбейм. Машинаң таза болуш керек экен. Жүргүнчү таш үчүн. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө лицензия алуу үчүн күн сайын 50ге чейин айдоочу кайрылууда. Лицензия алууга айдоочулук тажрыйбасы кеминде 3 жылды түзгөн, медициналык текшерүүдөн өтүп, унаасын техникалык кароодон өткөн жана сот жоопкерчилигине тартылбаган айдоочуларга гана берилет. Эми соттолбогондо оор кылмыш менен катталбаган. Андан сырткары автоунааны техникалык кароодон өткөрүп, ошол эле автоунаада баягы жүргүнчүлөр үчүн страховка алыш керек. Андан сырткары дагы автоунаанын өзүн дагы страховкадан өткөрүш керек АСАГадан. Жерде листовой счетко 500 сом өлчөмдө ошол төлөнөт, ал элдик банкка. Ошол квитанциясы болуш керек. Ошо такси аппараттары менен же болбосо ошол жүргүнчү ташуу мына Манас акционерлик обществолор менен бүт бардык ошо жүргүнчү ташуу менен алектенген эле ишканалар менен, мекемелер менен ошо айдоочулар барып келишим түзсө болот. Ал келишим сөзсүз керек бизге. Нак карып сыябы. 800-900 сом берет тагын. Акурист, не барап. Такси кызматындагы айдоочулар лицензия алуу керек деген айтса, ошол эле учурда нааразы пикирлер да жок эмес. Айдоочулардын айтымында шаар ичинде иштеген таксистердин күнүмдүк кирешеси орточо эсеп менен 1000 сомдун тегерегинде гана болуп, мындай шартта лицензия алууга кошумча чыгымдар оорчулук жаратат. Документтер мына бүгүн баштады, пандемик болду. Кечээ мына машинаны өзүбүзгө өткөрдү. Эң башта ошол документтен баштап. Узартса болот эле да, узарткан муну азыр билбейм, ал бардыгы толук алабы. Лицензия алгандан кийин ошо жараша шарт болуш керек. Бирок эми лицензияны муну биздин ишке сал мен кереги деле жокпу дейм да. Биз эми өзү бир 1000 сомго зорго иштейбиз. Анан соң мен кереги деле жок деп ойлойм да өзүмчө. Анан мунун дагы немеси документ чогултушу дагы машакаты көбүрөөк экен. Анан мындан бир 10 чакты документ чогултуш керек экен. Ошонун документин азайтып койсо эми эле. Ошону медмотор дейсиз, медмоторго барып алып жерде өчүртүгө турат экенбиз. Ошол документтерди азайтып койсо кайра жакшы болот эле. Ар бир адам али такси алыш керек да, бул керектүү нерсе да. Булчу кайерге бирок ошонун шарттарын келгенде түшүндүрүп койсо, муну кетет депчи. Ошону түшүндүрүп койгон болсо, анан кыйналбайбыз да, кыйналбай эле келип ошол жерден полный мисалы биз немеде жашайбыз, Асамапта. Ошо барып келечекти убакыт жетишпейт да. Такси айдоочуларын милдеттүү түрдө лицензия алуунун мөөнөтүн узартуу маселеси жогорку кеңештин жыйынында байма-бай көтөрүлүп келүүдө. Эл өкүлдөрү бул багытта айдоочуларга берилген убакыт жетишсиз экенин белгилеп, лицензия алуу тартибин жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу зарылдыгын айтышууда. Сунушум ошо лицензия менен камсыздандырууну милдеттендирип аткандан кийин биз ушу жарандарыбызга шарт түзүп берип, аларга ушу коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилкелерди ушу лицензиясы бар таксилерге колдонууга уруксаат берсек, жана ошондой эле аэропортто, вокзалдагы, орусча айтканда парковочный местолорго дагы бекер кирип чыга тургандай шарттарды түзүп берсек, ошондо гана таксисттер өздөрү эле легалдашат деп ойлойбуз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2025-жылдын 22-августтан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирген жана оң рулдүү унаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Жаңы талап боюнча такси кызматында лицензиясы барган айдоочулар иштей алышат. Анын акысы жеке жактарга жылына 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Айдоочу тийиштүү лицензиясы жок ишкерди кылса, 7,5 миң сом, юридикалык жактар 23 миң сом айып төлөйт. Бул чаралар такси кызматын иретке келтирүү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатын көздөйт. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.